Assalamu alaikum, hurmatly Moskvada mekendештер, amansızlarбы? Sizler менен кайрадан эле Москва бар, туугандар. Такси жамаатында иштеймин, таксиде иш кыламын, арендага машина аламын деген биздин мекендештер өтө көп. Себеби акыркы жылдары биздин мекендештер Москвада өзгөчө таксиде иштегендер көбөйдү. Себеби иши жеңил, айлык акысы жакшы. Ошол мына көрүп турган машиналар учурда Анина метросундагы Gold 312 таксопаркына караштуу. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, эконому дагы бар, жаңы автомобилдер дагы бар, Тигосу бар. Кыскасы, ушул автомобилдер арендага берилет, баардыгы берилет. Ошол бериле турган шарттары жөнүндө биз ошол таксопарктын жигити Сыргабек менен сүйлөшө кетели. Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Ден соолукта жакшыбы? Айта кетсек, өткөндө 312 Gold 312 таксопаркына биз реклама кылганбыз. Ошол маалда дагы машиналар чыккан, өтө жакшы, алуучулар өтө көп. Машиналарды арендага алып, андан сырткары мына жаңы машиналар да чыгыптыр, ошого чакырыптыр бүгүн. Жаңы машиналарды да көрсөтө кетели деп. Анда толугу менен Сыргабек түшүндүрүп кетет. Так, ассаламу алейкум Москвадын катталуучулары. Биздин таксопаркта азыр данный момент жаңы салондон чыккан машиналарына Jelly Coolray'ler чыкты. Булар эки шартта берилет, иштетилет. Например, арендага келип иштесеңер болот. И еще плюс кааласаңар зарплатный проект. Зарплатный проектте да уже балдар иштеп атышат. Результаты вроде жакшы эле иштеп атышат. 2-3 адам иштеп атат. Зарплатный проект дегениңер кандай? Бул баягы договор түзүп алып, трудовой договорду улантып ошол официально иштегендер, а? Мисалы ошо зарплатный проект боюнча түшүндүрө кетейин. Ошол боюнча кичине толугураак айтсаң? Бизге водительдер келет. 6-1 график же болбосо 5-2 график өзү тамдайт. Если, например, 5-2 графикте иштесе, зарплатасы 80 000 болот. Биз официальный трудовой договор түзүп беребиз. Ал трудовой договор базадан чыгат. Биз ал водительге айына стабильно налог төлөйбүз. Ошонун негизинде барып регистрация кылып, ал эми трудовой договор любой эле жумушка киргенде ушундай официальный, да? НДФЛ, СНДФЛ, не документ керек болсо, полный берилет, да? Анан иши боюнча күнүгө 10 саат, 12 саат именно мына комфорт машиналарга, жаңыга. Комфортту. Бензин полный бак бизден куюп беребиз өзүбүз. Мойкасына да акча бөлүнөт, өзүбүз мойка кылып беребиз. Ал адам келет, отурат, 10 саатпы же 10 саатта планы чыкпаса 11 саат. 8500 план. Комфорт класска биз мындай орто эсеп менен алганда көп иштегендер да бар, азыраак иштегендер да бар да, жеткизе албагандар дачы. Бирок биз ошону понедельник, вторник, иш слабый болгон күндөрү ошо 8500 план койдук да. Ошол любой күнү келет, эртең менен жумушка чыгат, например, эртең мененки графикти тамдайт, же ночной график. Если эртең мененки тамдаса, эртең менен саат 6-да келет. Биз полный даярдайбыз, 6-да ровно линия чыгып кетет. Кечки саат 4кө чейин 8500. Водительдин максаты только ошо 8500 план чыгарыш керек. Бирок 3-4 күндөн бери бизде балдар иштеп атышат. Чыгып атат да, спокойночу. Ачыгын айтып коеюн, бир күнү ошо бир водительде кичине причина болуп калды, 500 рубль жеткизе албай калды да. Аны эртеси күнү чыгып туруп 10 000ден ашырып койду пландычы. Еще ал 8500дөн ашыкча иштегени уже 50 на 50. 8500 планы ошо айлыктын эсебинен. Адан ашканы уже 50 на 50. Бензинин да неме. Куюп бересиңер, полный бак. Полный бак куюп берет. Водительден тока келет, 10 саат иштейт, ошо планды чыгарат, кетти. Бирок машина единственный минусу бар, машинаны өзү айдап кетпейт. Таксопаркка алып келип токтотуп, кайра эртең менен келип айдап кетет. Как автобус айдагандай эле, башка жумушка барып келгенде эле ошондой эле жумушта, мындайча айткандачы. Бирок официально, стабильно графикти өзү тамдайт, өзү коет. 5-2 десе 5-2, 6-1 десе, если 6-1 графикте иштесе 95 000 болот айлыгы. 5-2 графикте иштесе 80 000. Дагы эмнени айтайын? Арендага деле алса болот. Арендага бул машиналар кичине кымбатыраак чыгып калды. Күнүнө 2700дөн алып, каласа өзү домашний хранение өзү каалагандай иштейт. Эми ал аренда да. Өткөндө туугандар сиздер сурап кеткенсиздер, ошондой мисалы обзор кылсаңыздар толук ценаларын айта кет, биз да билели дегенде мына 2700. 2700. Так. Тиголор булар деле комфорт, булар арзаныраак болгонда чыккан кичине. Булар 2500дөн. 2500 Тиголор. Комфорт сырткары мына экономдор. Так, экономдор бизде любой 1700дөн. 1700. 2021би, 2018би, 2019бу айырмасы жок. Айырмасы жок 1800дөн. Ана Kia Rio, например, 21, ал деле 1700дөн, бул Solaris деле 1700дөн. Демек, эконом класстагы машиналардын бардыгы 1700дөн экен. Туугандар мына ценаларын айта кет. Көп водительдер биз чалсак мындай деген да ситуациялар болот экен. Ошого бар жок эле элге айтам, мисалы да келет,
эси документи таза, мисалы косяк машагы жок, башка жерден историясын булгап алгандар болсо келет, историясын текшеребиз, залог 5000 берет. Бизде адан лишний акча чечилмей жок, накопительный деген жок, таксопаркинг процент 3%, 33 путевка беребиз. Күнүнө 2 менен 15 күндө бир келип, машинаны осмотр кылдыртканча путевка алып кете берет. Бизде жума сайын 2-3 күндө бир паркка келип мындай деген жок. Бизде главное минус болбосо паркка келбей, өзү иштеп жүрө берет. 15 күндө бир путевка келгенче неме кылат. Түшүндүк. Анан туугандарга эмени айта келсең, мисалы ошол машинеге кайсы жерге келиш керек? Учурда биз Анина метросунда турабыз. Адрести айта кетели. Анинадан чыкканда 5 минут пешком экен. Мынау көрүп турганыңыздар МКАД. МКАДтын 33 километри, владение 5, жок, владение 6. 33 километр МКАД, строение 6, владение 5. Строение 6, владение 5 экен. 33 километр экен мына МКАДтан. Да келсеңиз, эгерде пешком келсеңиздер, метродон 5 эле минут, даже 4 минут пешком. Иш учуруңарды, иш графигиңерди айта кетсең, кайсы күндөр иштейт, кайсы күндөр кесе болот? Да, элдерге мына любой эле аренда вопрос боюнча келсе, даже 11ден 7ге чейин. Каждый день без выходной иштейбиз. 11ден 7ге. Суббота, воскресенье дагы. Дагы иштейбиз, ооба. Если жана зарплатный проект боюнча зарплатага келип иштейм дегендер болсо, алар өздөрү график тамдайт. Эртең менен 6дан кечки 4кө чейин, же болсо кечки 6дан таңкы саат 6га чейин, 5ке чейин болгон сүйлөшөбүз. Аларга өзүнчө бир адам бар, именно ошо зарплата менен иштеткен адам. Өзү келип, ачып, документтерди берип, ишке чыгарып, кайра алып, алардан барып мойка сойка кылып келген да бир адам бар агачы. Өзүнчө. Машинаны ушул жерден алып, ушул жерге алып келет. Ооба. Такси стоянка шу жер. Такси стоянка шу жер, ооба. Ушул жерге алып келет, ушул жерден ишке чыгып кетет, ишин бүтүргөндө келет, отчет кылат, болду, кете берет. Болду. Демек туугандар, эгерде такси тармагында иштейбиз, арендасы менен иштейбиз, мына машиналар, арендага берилген обычный эконом класстар, комфорттор бар экен, комфорт плюс наргылар. Комфорт плюстар да бар. Плюстар да бар. Желли Атлас Пролор бар, Оптималар бар. Алар канча? Алар азыр бош эмес. Бош эмес. Эгерде бош болуп калса канча? Комфорт плюс Желли Атлас Pro жаңы салондон чыккан бар, ал 3200дөн. Жылы эскирак Kia Optimalар бар, 2019, 2020лар, алар 2500дөн. Демек 2500дөн башталат экен жылына карап. Ооба, машинага карап. Мына туугандар, демек эгерде такси тармагында иштейм десеңиздер, же иштеп атсаңыздар, келип, кошулуп, сурап, номерлерди жазып коебуз экранга, WhatsApp'тан сурап, кеңири маалымат алып, келип, кошулсаңыздар болот. Андыктан туугандар, айрыкча Москвада иштеп жүргөндөргө ушундай жаңы бир мүмкүнчүлүк ачылды. Айтып кеткен зарплатный проект боюнча ошол эгерде трудовой договор менен иштесеңиздер, өзүңүздөр билесиздер, ошол продление кылганга, регистрация продление кылганга кадимкидей кереги тиет, базадан чыгат, бардык ошол трудовой кодекс боюнча бардык нерселер жазылат, көп плюстары бар. Ака, айтып кетчү нерсе, көбү чалып алып, жөн эле отдельный трудовой договор жасатат элек деп, же болсо биз силерден аренда алсак трудовой договор жасап берет, олорго чын жасап бере албайбыз. Трудовой жасабайт. Именно бизде зарплата ишке кирип, зарплатный проектте иштесе, ошолорго официальный трудовой, потому что биз ар бир адамга 5000, 6000 ушундай налог төлөнөт. Ооба. Жөн адамдарга жасап бере албайбыз. Именно ошо келип зарплатага иштегендерге официальный трудовой биз ошол адамдарга налог төлөйбүз да. Демек ошол эгерде таксист жумушуна ишке официально кирем десеңиздер, трудовой договор менен толугу менен ошол сөз обеспечение кылып берет. Андан сырткары баягыдай суроолор менен кайрылбаңыздар. Жөн эле кагаз жасап бересиңер, трудовой жасап бересиңер дегендерге, демек андай суроо болбойт. Андыктан сиздерди күтөбүз. Gold 312 таксопаркы сиздердин кызматыңызда туугандар.